Хирургия бөлімі Балқы шаардык ооруканада 30 койкага багытталган. 30 койкага биз 30 орунну дарылайбыз. Хирургия бөліміне эмнелер кирет? Общий хирургия 25 койка, 5 койка болсо челюстно-лицевой хирургия, глазной, лор жана урологический оорулар. Балкы шаардык оорукана балыкчыдан тышкары Чоктал, Чолпонтадан бери бизге элдер кайрылышат. Бул тарап Кочкордон бери кайрылышат, жана Тоң районунан бери кайрылышат деп, кеминден бери көздөй жашаган айылдардын бар элдери Балкы шаардык ооруканага кайрылат. Бизде отделенияда жалпысынан 5 врач, 12 медсестра жана 11 кичүү эмчи айым иштешет да. Ар бир өзүнүн ставкасына ылайык өз убактыларына келип, өзүнүн жумушун аткарат. Общий бардыгыбыз чогуу бир бригада менен элдерге өзүбүздүн медициналык хирургиялык жактан жардамдарды көрсөтөбүз. Эмгектенген жылдарыңыздын ичиндеги эң оор деген учуруңузду эскерип бериңизчи. Эми медицина тармагында иштеген адамдар, булар бул жолу тандап алгандан кийин бул жумушка аябай кылдат жана аябай чын жүрөң менен берилип иштегенге байланыштуу мен ойлойм ар бир кесипте өзүнүн ордун таап жакшынакай элдерге пайда келтирет деген ойдомун да. Анан жумушубузда аябай курч, өтө оор кырдаалдар болот. Ар бир врачтан маңдайынан далай оорулар өтөт. Өлүм житим да болот. Седен бул больницага элдер ооруп келет. Анын ичинен аябай оор акыбалда келген оорулар болушу мүмкүн. Аларды биз колдон келишинче сактаганга аракет кылабыз, бирок айла жок. Кээ бир убактарда сактай албай калабыз. Ансыз медицина болбойт экен. Ар бир хирургдун опытында өзгөчө хирургия, реанимация, гинекология, травматология, терапия деле өлүм житим болбой коет болот. Анан ар бир өлүм житимге мисалы эми ошол учурда терең кайгы менен көңүл бурасың, себебен сен бүт эмгегиң баарын жумшадың, бирок алып сактай албагандан кийин ал жөнүндө кайгыруу менен эстейсиң. Бирок бул нерсе кийинки жумушка чоң сабактардын бири болуп эсептелинет. Ошол ооруларды дарылап атканда ошондой оорулар кайра келсе, андан оорураак оорулар келсе, сен ар бир баскан кадамыңды мүнөттөн, секундтан өйдө эстеп, анын үстүнө дагы иштеп, дагы окуп, билим деңгээлиңди жогорулатып, дагы чоңураак, күчтүүрөөк жардам бергенге аракет кылуулардын үстүндө иштегенге аракет кыласың да. Ошонун негизинде адам кесиптик көйгөйү өсөт, чоңоет, анан дагы өсөт болуш керек. Эми жашоо турмуш ушундай экен, 100% баягы ооба мен бул кесиптин ээсимин, бул кесипти түпкүрүнө чейин билем жана бул кесиптин аркасы менен аябай бактылуумун деп айтыш кыйын, себебен жумуш оор. Хирургдук өзгөчө бул бычактын кырында жүргөн кесип, себебен биздин кыймыл аракеттерибиздин таасири менен оорулуу же аман калат, же болбосо инвалид болуп калат. Демек биздин өз жумушубузга аябай кылдат мамиле кылышыбыз керек да. Ар бир биздин 1 миллиметр ийнен оңго солго туура эмес сайганын оорулунун өлүмүнө же жанакындай инвалид болуп калышына себепкер болуп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн биз жумушубузга өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек. Аябай көп окушубуз керек, көп иштешибиз керек. Хирург болом деген кийинки жаш специалисттер эң биринчи орунга хирургияга 80-90% көңүл буруш керек. Себебен биякта жашаш керек, бир убакыт күндөп иштеш керек, насаатчылардан үлгү алыш керек, көптөгөн китептерди окуш керек. Анан акырын такшалып отуруп, анан өзүнүн бир убагы келгенде анан ошондо мен тасыккан хирург болдум деп айтышы мүмкүн. Бирок бир да хирург антип айта албайт. Сиздинчи ушундай мындай ыраазы кылып кеткен адамдар көп болобу ишиңизде, иш тажрыйбаңызда? Ар бир оорулуу биякка кыйналып келет бизге, ооруп. Аны айыктырасың, ал күлүп каткырып кетет. Күлүп каткырып кетип, чоң рахмат деп ар бир айтат. Бул чоң эмгек, чоң нерсе, сен адамды сен бутуна тургуздуң. Ал адам барып туруп өзүнүн коомуна, үй бүлөсүнө аман эсен барганы бул чоң жетишкендик болуп эсептелет. Бул ошол ыраазычылык болбогондон эмне. Ар бир операцияны ар башкача кабыл аласызбы? Жок, адам кесиптин үстүндө көп жылдан бери иштегенден кийин ар бир операцияга адам жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек. Чыйкан жарасыңбы, сокурчек жасайсыңбы, чоң операциялардын бирин жасайсыңбы, сен кирип атканда дайыма бараткан жолдоруңду, кетип аткан, чыгып аткан жолдоруң баарын тактап билип туруп, анан операцияга барышың керек.
сен же эгерде бир жерден кылт этип мындай ишеним жок болсо анда токтотуп коюш керек. Анда более күчтүүрөөк, акылдуураак, көбүрөөк билген кесиптешиңе тапшырышың керек ордуна. Ошол операцияга кирип баратканда деген өзүңүздүн ичиңизден өзүңүзгө айта турган сөзүңүз барбы негизи? Мен ойлойм, ар бир хирург операцияга кирип баратканда оорулуу мамилесинен чыгып кетсе экен деп тилек менен киресиң. Себеби операция кооптуу болуп калат кээде күтпөгөн бир коопсуздуктар болуп калат. Аны эч ким күтпөйт да. Кээде ойлойсуң, мына мен кирем азден, бат эле чыгам дейсиң, киресиң да бир 6-7 саат жасап барам чыгасың. Ошон үчүн ар бир операция өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Коллегаларымды эң биринчи кааларым ден соолук, себеби ден соолук болмончо эчтеке жок. Бүт коомдо ден соолугу чың адам, коом менен аралашат, коом менен жүрүп алат, жакшынакай иштейт, үй бүлөсүн багат жана коомго чоң пайдасын тийгизет. Экинчи, адамгерчилик сапаттарын өйдөрөөк болушуна тилектешмин.